6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү максатында Ысык көлдөгү спорттук объектилерди электр энергиясы менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. Айталы ушул тапта Григорьевка жана Боз-Тери көмөк чордондорунда өчүргүчтөрдү жаңылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Григорьевка көмөк чордону менен Кырчын этно комплекси, ал эми Боз-Тери көмөк чордону аркылуу ипподром электр энергиясы менен камсыздалат. Тактап айтсак, оюн өтө турган аймактагы эң негизги 8 локациянын электр тармактары жаңыланууда. Улак аренасы салынып жатат, Колизей. Ал жака болсо биз 900 метр 10 киловатт аба чубалгысын тарттык. 630 ква трансформатор орнотуп бердик жана азыр курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жака болсо да щиттерибизди орнотуп, азыр электр камсыздоо иштери жүргүзүлгөн да. Ипподромдо болсо ички монтаждоо иштерине дагы биз жардам бердик. Плафон, лампочкаларына чейин толугу менен алмаштырып, азыр даярдыктар толугу менен даяр да. Курманжан-Датка музейинде дагы, ал жакта дагы иш-чара болот. Ал жакта да болсо бизде 2 трансформаторубуз бар. 160 жана 250. Ал жакта болсо бир сыйра текущий ремонтторду жасадык. Адистердин айтымында бул жаңы өчүргүчтөр авария болгон учурда бузулган жерди дароо өчүрүүгө жардам берет. Мындан улам авария башка линияларга таасирин тийгизбей, электр энергиясын берүү мүмкүн болушунча үзгүлтүксүз камсыздалат. Григорьевка көмөк чордонунда жаңы өчүргүч оборудованиясын коюп жатабыз. Бул көмөк чордондон Темир айылы, Григорьевка айылы, Пристан айылы, Семеновка айылы жана көчмөндөр оюн өтө турчу Кырчын жайлоосу электр энергиясы менен камсыздалат. Биз орнотуп жаткан жаңы өчүргүч мурдагы ажыраткычка караганда айырмасы, ушул жерде эле авария болсо, мисалы үчүн ушул эле жерден ушул эле аймак өчөт да. Эски ажыраткыч болсо Чолпон атадан ана аябага чейин көп жерлер өчүп калчу. Ошол айырмачылыгы бар. Ал арада ушундай эле жумуштар Кырчын этно комплексинде да ишке ашты. Анда 17 чакырымдан ашык жаңы электр линиясы тартылып, 535 даана темир бетон мам орнотулду. Ошондой эле бир катар эски линиялар жаңыланып, трансформаторлор коюлду. Кырчын жайлоосуна бул жерден бардык толук иштер алып барылды. Азыр акыркы кошумча 630 кубаттуулук трансформатор подстанция орнотулуп жатат. Анан берки айыл өкмөтүнөн берилген дагы 120 боз үйгө коюла турган электр энергия менен камсыздала турган 250 кубаттуулугу 250 болгон трансформатор коюлуп жатат. Жалпысынан айта кетсек, бардыгы уже 90% аткарылып калды. Кошумча айта кетсек, кошумча генераторлор коюлат. Кырчын жайлоосунда көчмөндөр комплексине кубаттуулугу 1000 болгон генератор коюлат. Ошондой эле ат майданында, Чолпон атында көкбөрү өтө турган комплексте дагы кошумча генераторлор коюлат. Аткарылып жаткан бул иштер авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алып, мелдеш учурунда объектилерди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.